Урматтуу мусулман бир туугандар, bir insanды мындай bir жаман өзгөчөлүккө эмне алып барат? Эң биринчи фактор тарбия алып барат. Ата-эне тарбиясы. Эгерде үйдө ата-энеси башка улуттарды, башка инсандарды, кошуналарды, туугандарды, бир тууганыны, келинини, тай этасыны, тай экесини, тай эжесини, тай жеңесини, жеңелерди айырмасы жок. Адамзатты жамандап жаткан болсо, сен ошол жерде эмне кылып атасың? Балаңдын жүрөгүнө башкаларга болгон жек көрүүнү отургузуп, суулап туруп, багып жатасың деген сөз. Эртең чоңойгондо ошол текеберчилик өзүңө кайтат, балаңдан кайтат. Балаңдан кайтат. Эгерде кичинекей бала бир маселе сүйлөп жаткан болсо, бир иш менен алектенип жаткан болсо, билгини ошол үйдө бул маселе эмне өтө чоң мааниге ээ деген сөз. Эгерде бир бала сыртка чыккан учурда оозунда Кудай деген сөз колдонгон болсо, демек ата-энеси такыба деген сөз. Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде, бул жерде отургандар бүгүн бардыгы эркектер. Көбү ата. Калгандарды эртең ата боло тургандар. Калгандар эртең арта боло тургандар. Бүгүнкү азыркы сөзүбүз 15 минут аталарга арналат. Азыркы сөзүбүз аталарга арналат. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, урматтуу болочок аталар. Мамлекет биздин колубузда. Эч качан эч кимден эч нерсе күтпөйлү. Эч качан эч кимден эч нерсе күтпөйлү. Ар бирөөбүз тигилер деген сөздү көп колдонбош керекпиз. Ата катары. Мен эмне кылдым? Мен деп колдонобуз. Балдарды тарбия кылганда эч качан тигилер деген сөздү колдонбош керекпиз. Тигинин баласы, тигилер тигинде, тигилер мындай деп колдонгон болсоңор, анда ал жерде баланын алдында атанын даражасы түшөт. Ата аталыктан түшүп калат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондон дайыма өзүңөрдү мисал алып келесиз керексиңер. Өзүңөрдү мисал алып келгиле. Бир ката кылдыңбы, тигинин катасын айтпа. Айтасың, мен мындай ката кылгам, улу сен бул катаны эч качан кылбагың деп, ошол айтыш керексиң. Бул өтө маанилүү. Аят Аллах субханаху ва тааля эмне дейт? Өтө маанилүү. Аталар, бизге Алла Таала аталарга кайрылып жатат Кур'анда. Tahrim сүрөсүндө Аллах субханаху 6-чы аятында. Я айюхаллазина аману. Эй Алла Таалага иман келтиргендер. Кимдер? Каша ичинде аталар. Аталар. Эй Алла Таалага иман келтирген аталар. Ку анфусакум. Биринчи өзүңөрдү тозок отунан сактагыла. Өзүңдү тозок отунан сактайсың бир, экинчи буйрук. Ва ахликум наран. Жана үй бүлөңдү тозок отунан сакта. Экинчи буйрук Кудай Тааладан аталарга үй бүлөңдү. Үй бүлө деген сөздүн маанисин дароо биринчи ирет эмне келет? Аялым жана бала чакам. Эртең кыяматта Аллахтын астына түшкөндө аялың үчүн жооп бересиң. Кыздарың үчүн жооп бересиң. Эркек балдарың үчүн жооп бересиң. Ошондуктан биздин үстүбүздө эң чоң буйрук буларды тарбиялаш. Тарбия кандай болот дегенде, улуу имамдарыбыз айткан, Алла Тааланын берген буйруктарын аткарууга тарбия кыласыңар. Алла Таала эмнени тыйган болсо, ошондон тыюулууга тарбия кыласыңар. Өтө сонун бир нерсе. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала жаман нерсени буйрук береби? Куранды ачып көргүлө. Пайгамбардын хадистерин ачып көргүлө. Мисалы, буйруктардан бирөөсү: "Вала тaqul уффин вала танхархума." Эй кулум, ата-энең капыр болсо да, карасаңыздар.
kafir bolsa da, dinsiz bolsa da, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uffin, alarga uf dep de aytpa dep buyruk berip жатат. Sen balаңды тарбиялайсың, улум, Құдай Тааланың бізге жіберген дини бар. Ислам деген динибиз бар. Бұл біздің баалуулугубуз болуп эсептелет. Құдай Таала эмне деп жатат? Кулак сал. Менин сөзүмө көп кулак берме, Кудайдын сөзүнө кулак бергиниң. Мен адашышым мүмкүн, бирок Алла Таала эч качан адашпайт. Ошол Кур'ан эмне десе, Кур'анга бекем карман. Алла Таала эмне тыйган болсо, улум, ошон өзүңдү тыйыл деген учурда, акыйкатта улум, мен сени атаңмын, мага жакшы мамиле жаса деген сөздү айтып жатасың деген сөз. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: балдарыңарга Кур'анды үйрөткүлө, балдарыңарга Кур'анды үйрөткүлө. Эгерде балдарыңар Кур'анды үйрөнгөн болсо, бүткүл нерсени үйрөнгөн болот дейт. Адеп ахлактын баардыгын үйрөнгөн болот дейт. Билесиңерби? Бир нерсе, бир чындык бар. Мейли ата дүйнөнүн бай адамы болсун. Мейли ата дүйнөнүн улуу премиялардын лауреаты болсун. Мейли ата том китеп жазган профессор болсун. Мейли ата паланча болсун. Мейли ата атактуу болсун. Мейли ата эң таанымал саясатчы болсун. Мейли ата мамлекетти башкарган башчы болсун. Мейли ата тиги болсун, мейли ата бул болсун. Бирок эгерде баласы ал каалагандай болбосо, ал адам дүйнөнүн сырткы жашоосунда эң бактылуу, эң бай, эң мансаптуу, эң сөзү өтүмдүү, эң акылдуу Эйнштейн болсоң дагы, эң акылдуу, эң чыгармачыл, тигиндей, мындай, тиги бол, бул бол, бирок ички дүйнөңдө эң бактысыз адам сенсиң. Эгерде балаң сен каалагандай чыкпаган болсо, ата белгилүү мезгилде өзүнүн каалоолоруна жараша баласын тигиндей же мындай болуусун каалайт. Сырткы мамлекеттердин өнүгүп өскөнүн карап туруп, уулум ошол жерге барып, ошол жерде иштеп адам болсун деп каалайт. Мезгил өтөт, сен ал каалаган нерсеңди унутуп каласың. Бирок бир мезгил келет, сенин каалооң болот. Мен бул жашоодон жан үзүп, мен бул жашоодон коштошкондон кийин ошол балам жаназанын алдына туруп берип туруп: "Эй калайык калк, атекемдин эгерде бирөөгө карызы бар болсо келсин, менден бул карызды сурасын. Эй калайык калк, эгерде атекеме бирөө карыз боло турган болсо мен кечтим. Эй калайык калк, мени атам кандай киши болгон" деп сурай турган бирөө ошол балам, ошондой бир бала болсун деп ар бир атанын жүрөгүндө болгон бир арманы болуп эсептелет. Буга тарбия керек. Балаңды улуу профессор кыласың, бирок бул багытта тарбиялабасаң, дин жагынан тарбиялабасаң, эртең сенин башыңа бир тутам топурак таштабайт, жаназаңа турбайт, жаназаңа эгедерлик кылбайт. Шариат боюнча билесиңер, жаназаны ким, атасы өлгөн болсо, жаназасыз ким окуш керек? Баласы туруш керек. Үйдүн эгеси турат. Атын атабай коеюн. Кыргызстандын өтө атактуу, эмгек сийирген бир профессор бар болчу. Ал менин жетекчим болчу бир эмеде, окуу жайда. Мага өтө катуу зулумдук кылган бул киши. Профессор бирок өтө катуу зулумдук кылган. Өткөрбөй койгон. 3 жыл окудум, 3 жылдан кийин мага баа койбой койгон бул киши. Себеби атеист болгон. Мен имандуу кишимин, ал атеист болгон. Шылдыңдайт эле дайыма. Сен атеисттер мындайсыңар, тигиндейсиңер деп. Бирок өтө зулумдук менен жүрдүк. Уагы келди бул кишинин Кыргызстандын эң ататтуу профессорлорунун эмгек сийилген академик.
Телефон çalıştı мага. Телефон çalışты айтат. Молдеке, паланча киши каза болуптур. Жаназасын окуш керек дейт. Айтым окубайм. Барбай. Суранышты. Дедим, мусулман эмес, атеист болгон, капыр болгон, жаназа окулбайт. Айтты, жок. Кетип аткан учурда келиме айтты, 4-5 киши келиме уктук деп айтышты. Анда болду деп бардык ошол жерге. Баласы да өзүгө окшогон профессор, билесиздерби? Бирок ишенгиле, ошол жерде бул майыттын баласы өзүнүн баласы болгон жок, бул майыттын баласы, бул 3 жыл кордогон мен болуп берди. Ошол жерде акылыма бир нерсе келди. Дедим, дуа кылдым, я Рабби, менин уулдарымды мындай балга түшүрбөгүнүң, я Раббал аламин. Мени башка бирөөнүн колуна зар кылдырбагын, я Раббал аламин. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоонун жыйынтыгы сиздин ата катары бара турган жыйынтык ошол жерде болот, билесиздерби? Ошол жерде. Бирок ага барыш үчүн жол өтө татал. Жол өтө татал. Таталдыгы кайсы жерде? Үлгү сен болуш керексиң. Өзүңдөн башкаш керексиң. Өзүңдөн кылыш керексиң. Отуруп алып өзүң тамеки тартты. Улум бул зыяндуу нерсе. Мону кылган болсоң мындай болот. Өзүң үйдө сабантуй кылып аткан болсоң, өзүң үйдө дискотека кылып аткан болсоң, аяштардын багын топтоп отуруп бийлеп аткан болсоң, улум мындай жакшы эмес дей турган болсоң, ишенгин, эртең сени балаң сени карабайт. Азыркы учурда өкүнүчтүү нерсе, карыялар үйүндө баргандай, мындан 15-20 жыл, 30 жыл мурун, мындай деп айталы, орто эсеп менен карыя үйгө барганда бир да мусулман улуттан ата эне көрбөйт элеңер, туугандар. Азыр барсаңар 99% карыялар үйдө кимдин ата энелери билесиздерби? Мусулмандын ата энелери. Суроо туулат, эмнеге? Күнөө балдарда, албетте күнөө балдарда, бирок башкы күнөө ата энеде. Себеби ата эне өзүнүн балдарын ошондой тарбиялап койгон. Эртең убакыт келгенде улум, эч нерсе карабайм, мени таштап эле кетип кал деген маанисинде тарбиялап койгон. Озунда айтпаса дагы өзүнүн жашоо стили, баскан турганы, жатканы, жегени, сүйлөгөнү түшүнүп атасыздарбы? Динден алыс болгондугу үчүн, исламдан алыс болгондугу үчүн жашоо адам баласы качан исламга бекем болсо, Кудай Тааланын буйруктарына бекем болсо, ишенгиле, сиздин балаңыз эч качан сизди таштап кетпейт. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, аталар балдарыбызды, уулдарыбызды эртең сыймыктана турган деңгээлде тарбиялаш керекпиз. Сыймыктануу болсо, бул албетте илим беребиз. Албетте бул дүйнөдө буларга эң жакшы нерсени кылабыз. Бирок анын жанында мындан да улуу болгон, мындан да маанилүү болгон бир нерсе бар. Ислам динин үйрөтүш керекпиз. Адал жана арамды үйрөтүш керекпиз. Эгерде сенин ата энең сага адал жана арамды үйрөткөн болсо, эртең сен жакшы бир туура бир пайдалуу болгон, мамлекеттик жумушка ээ болгондо сен ал жерде башкалардын акысын жебейсиң, башкаларга эмне кылбайсың, зыян алып келбейсиң, тескерисинче пайдалуу болосуң. Ошондой сенин атаң кабырда жатса дагы эң бактылуу инсан болот. Себеби сенин кылган амалың сенин жакында өлүп кетип аткандар, жакындар, кошулар, башкалар болгон болсо, сен жөнүндө кабарды аларга жеткирип турат. Алар сурайт, улум кандай, жакшыбы, жакшы эмеспи деп.